Санариптешүү бизге кандай жеңилдиктерди алып келди? Өлкөдөгү электрондук кызматтар коомчулуктун жашоо тиричилигине кандай таасир берүүдө? Санарип Кыргызстан 2019-2023 концепциясын ишке ашыруунун алкагында кандай иштер жүрдү? Эмне пландар бар? Саламатсыздарбы? Санарип Алипе программасында мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Алгач маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев менен ушул темада сүйлөшөбүз. Дастан Давлетович, саламатсызбы? Куш келипсиз. Сөз сизде. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары. Сиздерге маалым болгондой, биз азыркы убакытта жалпысынан дүйнө жүзүндө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү көрүп жатабыз. Эң негизинен санариптик технологиялар адамдын ар кайсы жашоо тармактарына кирип, аны менен бирге экономиканын ар кайсы тармактарына, мамлекеттик башкаруу системада, мамлекеттик жана башка кызматтарды көрсөтүүдө жалпысынан бир кандайдыр бир жаңы бир өнүгүү моделин алып келүүдө. Санариптик технологиялар күндөн өнүгүп, биздин күнүмдүк жашоо турмушубузду жаңы бир моделге жана жаңы бир формага алып келүүдө. Ушундай көрүнүштөрдү эске алуу менен жана санариптик технологиялар кандай адамдын жашоосуна таасир этет тууралуу багытында Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгеси менен Санарип Кыргызстан аттуу санариптик трансформациялоо концепциясы иштелип чыккан. Бул концепция 2019-2023 жылдарын өзүнө камтыйт. Эң негизинен бул стратегияга ылайык 3 стратегиялык максат коюлган. Биринчиден болсо бул жарандардын, адамдын жалпы санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү. Бул ушул санариптик экономикада, ушу жаңы доордо жаңы ыкмалар менен эффективдүү жана сапаттуу колдонуп, адам өзүнө кошумча жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп эсептелет. Экинчиден болсо бул жалпысынан болгон кызматтарды жана кандайдыр бир сервистерди санариптик технология негизинде алуу жана көрсөтүү. Үчүнчүдөн болсо экономиканын ар кайсы багыттарында санариптик технологияларды комплекстик бир кандайдыр бир жолдо колдонуп, жаңы өсүү моделин алып келүү. Эң негизги максат бул жарандардын көндүмдөрүн өнүктүрүү жана ушул ыкмалар менен колдонуу жана санариптик форматта кызматтарды алуу үчүн Санарип Алипе аттуу программаны ишке киргизүүдөбүз. Бул программанын эң негизги максаты коомчулукка санариптештирүү жаатында болгон терминдерди, аларга ушундай түшүнүктөргө тууралуу маалыматтарды берүү, аны менен бирге практикалык түрдө санариптештирүүнүн эң негизги жыйынтыктарын жана жакшылыктарын ушул программа аркылуу көрсөтүү. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды биз менен болууга чакырабыз. Бул программа кызыктуу жана санариптештирүү жаатында жалпысынан маалымат берет деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Рахмат, Дастан мырза. Санарип Кыргызстан 2019-2023 концепциясын реализациялоо алкагында ишке ашып жаткан балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана сүйүнч пул берүү темасында сөздү уланталы. Сиздердин иштериңиздердин бир бөлүгү болгон балага сүйүнч пул берүү темасында алдыда бир сюжетти көрөлү, андан кийин программабызды уланталы. Рахмат. Вот это все вручную набираем. Электрондошкон система калкка кызмат көрсөтүүдө бир топ эле жеңилдиктерди алып келди. Биз мисал катары мамлекеттик каттоо кызматынын ишин айталы. Жарандар жаңы төрөлгөн балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алууда мурдагыдай кабинеттен кабинетти кыдырып, кагаздан кагазды көтөрүү мүшкүлү азыр компьютердик ыкмага өттү. Все, көрдүңбү, сонун бизде азыр. Бар жогу оңой, буну бар жогу кол менен жазчубуз да биз. Жаңы ыкмага жарандар кыйла эле көнүп калышты. Адистери үчүн да келгендердин өздүгүн тактоо көп түйшүктү жаратпайт. Мурдакыдай кезек күткөндөрдүн саны азыр бир топ азайган. Мурдакы жылдары 70-60 жылдары бир кайсы бир документтер колго жазылып, анан кийин бир оңдоолор, түзөтүүлөр мындай мыйзамсыз чекте жүргүзүлүп келген. Азыр эгер өзгөртүү болсо дагы бул бар жогу ушул автоматташтырылган маалыматтык тутумда бар жогу көрүнүп турат. Эми жарандарды туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн баштап паспорт, чет жака чыгуучу документтер, балага сүйүнчү пулга керектелүүчү документтер, иненен пен сыяктуу кызматтар менен камсыз кылуучу борборго баралы. Калкты тейлөө борборунан Бишкек боюнча 4 борбор иш алып барат. Биздин операторлор мындай талон берет. Бул талонду алды деңиз, бул талонду алгандан кийин жүрүңүздөр менен көрүш. Таблону көрсөтөйүн. Жарандын колундагы талонду карайт да, эмне кайсыл максат менен келген жана талондун номери канча экени мына сиздерге көрүнүп турган таблодон
байкап жана ушул табло менен күтүү тартибинде турушат. Жанагы талондун кесеги менен мына сизге көрсөтүп аткан бул жердеги жаран орду бул өзүнүн кызматын алгандан кийин бошогондон кийин ушу талоонун негизинде келип кызмат багытын айткандан кийин операторубуз ошого жараша маселелерин чечип берет. Документ чогултуу деле мурдакыдай өтө татаал эмес. Балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн ата-энелер кайсыл документтерди жанына алып алса болот? Ата-энесинин паспорту керектелет жана медициналык справкасын ала келиш керек. Аны үчүн ата-энеси эмес, башка туугандары деле кайрылса болот. Кайрылгандан кийин эгер бардык документтери жайында болсо, 15 мүнөттүн ичинде ала алат. Балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу жана сүйүнчү пулду алуу иштери өлкөнүн бардык аймактарында электрондук кызмат көрсөтүү системасында ишке ашып жатат. Эгерде жарандар түшүнбөгөн айрым маселелер болсо, мамлекеттик каттоо кызматынын атайын сайтына кирип жалпы маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк бар. Дастан Давлетович, мына азыр сюжетте көргөндөй балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк берүү маселеси сиз мамлекеттик каттоо кызматында иштеп жүргөндө эле башталса керек эле. Туура, чоң рахмат. Сиздерге маалым болгондой, мамлекеттик каттоо кызматы азыркы убакытта санариптештирүү жаатында жакшы долбоорлорду ишке ашырууда. Азыркы ушу сюжетте көрсөтүлгөндөй, жарандардын абалын каттоо системасы толугу менен автоматташтырып, ал жерде электрондук башкаруу системасы ишке кирген. Ошонун негизинде бүт туулгандыгы тууралуу актысын каттоо жана башка жанагындай каттоолордун баары электрондук форматта жүрүп, ошонун негизинде жарандарга электрондук кызматтарды көрсөтүүгө азыркы убакытта шарттар түзүлдү. Аны менен бирге мамлекеттик каттоо кызматы азыркы учурда ошол системанын негизинде электрондук санариптик документтерди берүү тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы айтты. Мен ойлойм, ушундай долбоордун баары негизинен эң негизги максат бул бир эле ошо автоматташтырылган системаны киргизүү эмес. Бул жарандарга кызмат алуу учурунда комфорттуу, жөнөкөйлөшкөн, ыңгайлуу шарттарды түзүү, анан жанагындай кезекте турбастан электрондук ыкмалар менен кызматтарды алуу болуп эсептелет. Ошондуктан мындай кызматтарды дагы андан ары электрондук форматка өткөзүү менен жарандарга санариптик форматта көрсөтүү боюнча иштер уланат. Рахмат. Сиздин кыска жана так жоопторуңуз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз алдыда Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү, балдарды колдоо жана мамлекеттик төлөмдөр боюнча башкармалыгынын башчысы Самаган Асанов менен балдарга берилүүчү сүйүнчү пулдар туурасында маек курмакчыбыз. Самаган Альтурович, саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Биз ушул сүйүнчү темабызга ылайык сүйүнчү пулдарды берүүнүн жолдору деги эле кайсыл мезгилдерде берилет, мына ушуга байланыштуу алдыда кыскача ролигибиз бар. Мына ошону көрүп алып туруп анан маегибизди уланталы. 2018 жылдын 1 январынан тарта мамлекет жаңы төрөлгөн балага бир жолку балага сүйүнчү акчалай төлөмүн берүүнү баштаган. Балага сүйүнчүнү кимдер ала алат? 2018 жылдан баштап төрөлгөн балдарга, асырап алынган жана камкорчулукка алынган наристелерге да берилет. Кайсыл өлчөмдө балага сүйүнчү берилет? Балага сүйүнчү ар бир балага 4000 сом. Эгерде эгиз, 3 же андан ашык төрөлсө, анда ар бир балага дайындалат. Балага сүйүнчү төлөмүн дайындоого арызды кайсыл жерге тапшырыш керек? Балага сүйүнчү төлөмүн алуу үчүн арызды жашаган жери боюнча жарандык абал актыларын каттоо органына, калкты тейлөө борборлоруна жана маалыматтык киоскаларга жазуу керек. Ошону менен төмөнкү документтерди кошо бериши шарт. Арыз ээсинин паспорту, банк эсеби жөнүндө маалымат. Балага сүйүнчү төлөмүн дайындоо үчүн арызды ким тапшыра алат? Ата-энесинин бирөөсү, камкорчу, асырап алган адам, ишеним каттын негизинде ишенимдүү адам. Балага сүйүнчүнү дайындоо үчүн өзгөчө шарттар. Балага сүйүнчү үчүн арыз бала төрөлгөн күндөн баштап 6 ай ичинде тапшырышы керек. Ушул мөөнөттөн кеч кайрылган учурда балага сүйүнчү берилбейт. Банк эсебине төлөм качан которулат? Балага сүйүнчүнү дайындоого арыз берген күндөн тартып 7 күндүн ичинде төлөм которулат. Эгерде сиз төлөм дайындоо негизсиз четке кагылды деп эсептесеңиз, анда жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана мэриянын алдындагы арыздарды жана даттанууларды кароо боюнча комиссияга кайрылсаңыз болот. Бардык суроолор боюнча факты түрүндө жашаган жериңиздеги райондук же шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылууңузду суранабыз. Же эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин сайтына 0312 30 01 26, 0312 62 45 48 жана 0556 66 00 24 номерлерине кайрылсаңыздар болот.
Самаган Айтурович, мына азыр эле роликти чогуу көрдүк. Мына ушул сүйүнчү пулдарды берүүнүн жолдору, деги эле сүйүнчү пулдар кимдерге берилет? Сүйүнчү пул деген эмне өзү? Деги эле башынан аягына кыскача кылып айтып берсеңиз. Бул сүйүнчү пул өзү бул норма 2018 жылы 1 январда кирген. Ошого ылайык бул бир жолу төрөлүүчү жөлөк пул болуп эсептелет. Бул төлөм бала төрөлгөндө, ошо балага сүйүнчү деп аталат дагы, ошо балага төрөлгөндөн соң берилүүчү мамлекеттик төлөм. Бул ошол жогоруда айтканда ушу 1 январдан мыйзам ишке киргенден кийин бериле баштаганда 2018 жылдан бери канча балага сүйүнчү пул бердиңиздер? Деги эле ошол 2019 жыл ичинде дагы канча балага сүйүнчү пул? Эгерде статистикага кайрыла турган болсок, 2018 жылы 90 миңден ашык балага ошо сүйүнчү пул берилген. Былтыры болсо 2019 жылы 161.759 балага берилди. Айырмасын өзүңөр деле байкап атасыңар, ошо 1 жыл менен 2 жылдын айырмасы чоң. Бул 18 жыл азыраак берилип калган себеби менин оюмча ошо биринчи жаңы мыйзам кабыл алып, анан элдерге мындай маалымат көп жетпей, ошол себептен мындай сүйүнчү пул аз алынган го деп эсептейбиз. Эми санарип заманы деп атабыз. Ушул санариптешүүбүз заманында деги эле электрондук кызмат көрсөтүү жарандарга. Мына ушул жаатка келгенде деги эле сүйүнчү пулдарды берүүдө ушул электрондук кызматтын ийгиликтери кандай болууда? Эгерде бул маселе кайрыла турган болсок, биринчи ошо мен айтпадым, январда ошол жөлөк пул бериле баштаган. Бул жанакы биздин райондук башкармалыктар бар да, биздин жарандар ошо райондук башкармалыкка арыз жазып, анан жана банктардан өздөрү жанакы эсеп ачып, ошентип жүрүп олтурган. Бул ошол арыз жазгандан кийин ошол жөлөк биздин ошо сүйүнчү пулду алганга чейин убакыт 1 айдан ашык мөөнөттү түзгөн да. Анан ушуга байланыштуу өкмөттүн атайын тескемеси чыккан 5 февраль 2019 жылы. 2019 жылы ошондон кийин атайын жаңа пилот жүрүп, анан биринчи пилот жүргөн дагы ошо пилоттун жыйынтыгы менен 1 июль 2019 жылдан баштап бул ушу немени сүйүнчү пулду башкача жолдор аркылуу бериле баштаган. Бул жанакы биздин мамлекеттик кызмат аркылуу, мамлекеттик кызмат менен биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жанакы казначейство жана банктар аркылуу ошо 2 банк кошо иштешкен. Ошол келишимге кол коюшкан дагы бул жөлөк пулду ошол бүт автоматташкан дагы бүгүнкү күндө ошо эгерде 18 жылдары bir айдын тегерегинде алып жүргөн болсо, бул сүйүнчү пулду бүгүнкү күндө ошо 2 күндө алып жатышат да биздин жарандар. Эми бүгүнкү күндө каттоо деген маселе бар эмеспи? Азыр эле роликтен көргөндөй, деги эле жашаган жериңизден барып, ошол районго барып, сүйүнчү пулга арыз менен кайрылсаңыз болот деп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө каттоо маселеси эске алынабы? Ички миграция күч алып турган мезгилде азыр жарандар батирлерде жашап жаткан жарандар кандай маселелерди чечип алышат? Мына ушуну айтып берсеңиз. Бул жөнүндө мен жана айтпадымбы, жана ошо атайын ошол калктык тейлөө борборлору ошо бүгүнкү күндө ошо арызды ошол жерден берет. Жанакы биз туулгандыгы тууралуу көбөлгө алып жатканда эле ошол арызды берет дагы. Ал жанакы жашаган жеринде учету боюнча мындай маселе каралбайт да, ошол жерден карап эле арызды алат дагы. Анан жана банкта дагы атайын эсептин ачыштын кереги жок. Атайын ошол банктарда транзиттик эсептер ачылганда, ошол себептен бул жерде мисалы үчүн кайсы жакта жашаба, кайсы жерден болобу мындай бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Бул дагы ошо менин оюмча ошо санариптештирүүнүн жыйынтыгы да. Кайсы бир деңгээлде 2018-2019 бери убакыт өттү. Бирок ушул ийгилик кемчиликтерди байкап туруп, алдыда келечекке карай оңдоочу маселелер барбы? Эми бул жерде биз ушул немени пилот кылгандан кийин ошо балага сүйүнчүнү ал бир жолу берилүүчү жөлөк пул да. Андан сырткары бизде ошол үй бүлөгө көмөктөгөн жөлөк пулдарыбыз бар да. Жана бала 16 жашка чейин чыкканга чейин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эле берилет да. Бул бир. Экинчиден жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгүнөн чектелген биздин жарандарыбыз бар. Аларга ошо социалдык жөлөк пул берилет да. Ошолорду дагы биз бүгүнкү күндө ушинтип борбордоштуруп, жанакы ушинтип ошол сүйүнчү пулга окшотуп бере баштайлы деп атабыз да. Биз бул нерселерди эмне себептен жасап жатабыз? Себеби биздин өз жарандарга мүмкүн болушунча ушул биздин кызматтарды жөнөкөйлөтүш үчүн жана
ар түрдүү жанагы коррупциялык бир жаман көрүнүштөрдөн мындай алысташ үчүн ушул иштер бүгүнкү күндө жүрүп жатат да. Мындан сырткары дагы бир белгилеп кетчү нерсе, эгерде жана балага сүйүнчүнү биз 4000 сом өлчөмүндө төлөп жүргөн болсок, октябрда 30 октябрда атайын токтом чыккан өкмөттүн, ага ылайык бүгүнкү күндө бизде жанакы 3 жана андан көп төрөлгөн балдарга, ар бир балага бүгүнкү күндө 50 000 сомдон акча өлчөмү чектелген да. Мисалы үчүн 3 бала болсо 150 000 сом, 4 бала болсо 200 000 сом, ушундай сүйүнч пул дагы бүгүнкү күндө толук иштеп жатат. Биздин жарандар ушул сүйүнч пулду алып жатышат. Чакан маегиңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз, ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Санарип Кыргызстан, Санарип алипбейинин мазмунунда жазылган бир топ түшүндүрмө терминдер бар. Мына ушунун чечмелениш жолдору тууралуу даярдалган. Чакан тасмага көңүлүңүздөрдү буралы. Кыргыз Республикасындагы электрондук башкаруу мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын, уюмдардын жана жарандардын электрондук формадагы электрондук документтерди жана башка маалыматтарды пайдалануу менен юридикалык маанилүү чечимдерди кабыл алуу жана юридикалык маанилүү аракеттерди көрүү боюнча иши дегенди түшүндүрөт. Кагаз документинин электрондук түрү кагаз түрүндөгү документтин сканерленген же фотосүрөткө тартылган, кагаз түрүндөгү сканерленген документтин мазмунуна өзгөртүүлөрдү киргизбестен техникалык каражаттардын жардамы менен бир бүтүн электрондук формага айландырылган түрү болуп саналуучу электрондук формадагы маалымат. Электрондук кол тамга электрондук формадагы башка маалыматка кошулган жана ага логикалык жактан байланышкан маалыматка кол койгон адамды аныктоо үчүн пайдаланылуучу электрондук формадагы маалымат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Санарип алипбей программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Биз бүгүн балдарга берилүүчү туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн берилиши жана документтик маселелер, сүйүнчү пулдун кантип берилиши жана электрондук кызмат көрсөтүүнүн коомубузга тийгизген таасири туурасында программабызды аяктадык. Саламатта калыңыздар.